Рахмат, кийинки сөз Масалиев Исхак Абсаматовичте. Мен кечирим сурап атам, урматтуу кесиптештер, башка жагынан барайынчы анда. Бүгүнкү күндө 2 миллиондон ашык автомашинадан канчасы камсыздандыруудан өттү? Кыргызстандагы. 1 миллион 500 миң автотранспорт каражаттарынын ичинен 145 миңден ашыгырагы Канча? 145 миңден ашыгырагы. Az da. Жыл бүтүп атат. Канча калды? Бюджетный автомашиналарга бюджеттен канча акча кетти? 145 миң 163 бүтүм түзүлүптүр. 45 миң тура. 145 миң. 145 миң. 1 миллион канчадан? Жалпы автокаражаттардын саны 1,5 миллионго жакын. Анын ичинен жүргүнчү унаалар 1 миллион 245 миң. Ошондо 3%га 3%га жакын болду. 3% эмес, 10%. Кантип жаңы жылдан баштап толук кирет. Анан экинчи суроо, силер жанагы штрафтарды жарым жылга токтом менен жылдырып койдук деп атасыңар. Мыйзам менен кабыл алган штрафты токтом менен кантип жылдырасыңар? Болобу? Жооп койбу? Негизи жол эрежелеринде кызматкерлер машинени токтоткон учурда айдоочу милдеттүү түрдө көрсөтө турган документтердин тизмеси бар. Ошол тизмелердин ичинде камсыздандыруу полиси деп кирген болчу. Ошол камсыздандыруу полиси дагы милдеттүү түрдө боло турган, көрсөтүлө турган документ катары деп кирген чечимди ошону дагы жарым жылга жылдырылып жатат. Ошондо автоинспекторлор токтотуп, ошол полисти сураганга буга чейин ошол 1-июлга чейин айып пул, штраф мыйзам менен бекитилген болчу. Тура? Мыйзам менен бекитилген болчу, тура? Административ. бекитилген. Эмне үчүн токтом менен узартып атасыңар силер? Исхак Абсаматович, я ответил на ваш вопрос. Тогда повторите, пожалуйста, я не совсем понял, что вы сказали. Есть перечень документов, которые обязательно предъявить должен водитель инспектору. И среди этих, кто их будет штрафовать, это только автоинспектор может выявить этот вопрос. Так. Если у него нет обязанности предъявлять полис, этот документ не обязателен, и автоинспекторы его не будут проверять. Совершенно верно, вы это и хотите сделать, правильно. Я задал вопрос, что в принципе закон о том, что штраф будет платить, он действует же, правильно? Нарушение деп гаиде бар да, тура, мыйзамда. Страхование жок болсо, штраф салыныш керек деген мыйзамда бар иштеп жаткан. Өткөндө кабыл алып бердик беле. Ким жооп берет? Тогда экинчи суроонду ал мейли жок койгула. Канча турак жай бар, канча үй бар бизде? Айта аласызбы, Кыргызстанда үй жана квартиралар жанакы камсыздандырууга туура келгендер? Жооп бериңиз. Мүмкүн болсо, жол кыймылын камсыздоо кызматынын башчысынын орун басары Жакыпов. Бизде укук бузуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексинин 184-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттарынын ээсине жарандык укук жоопкерчилиги милдеттүү камсыздандыруу ырасталган мыйзамдарга 30 эсептик өлчөмдө айып пул салынат, юридикалык жакка 130 эсептеги айып пул салынат. Хорошо, бул мыйзамда жазылган, туурабы? Мыйзамда. Кантип өкмөт токтом менен узартат дейм да? Түшүндүрүп бергилечи уну. Анда биз депутаттар өзгөртүш беришибиз керек да. Жанда эмеспи? Жарым жылга элге жакшылык кылабыз деп маселе жок. Анда биз силер кылбайсыңар, анда биз кылып беришибиз керек да, мыйзамды өзгөртүп. Же оговорка барбы, кандай эмне бар? Бүгүнкү күндө биз талап кыла албайбыз. Бүгүнкү күндө биз только гана азыркы бүгүнкү күндө өтүп аткан иностранный машиналарга жана юридикалык ошондой эле ОСО автотранспорттарына талап кылынып атат да. Бул мыйзам күчүнө киргенден кийин гана биз бардык автоунааларга талап кылабыз. Ага чейин азыр талап кылбай элебиз. Так, жолдош полковник, форма кийгенде мыйзамды биз аткарышыбыз керек, туура, баарыбыз тең. Биринчи кезекте. Раз биз айдоочулардан талап кылсак, өзүбүз талап кылышыбыз керек. Мейли, мындай эме карап көргүлө да, мен эгерде просто жооп бере албай калган болушу мүмкүн да.
Мен деле ойлоп атам, өкмөт анчалык деле мындай сабатсыз эмес го. Балким силер айта албай коюңар. Но үйлөрдү канча санын айта аласыңарбы? Айтыңарбы? Урматтуу Исхак Абсаматович, үйлөрдүн мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча турак жайлардын жалпы саны 1.212.901 бирдик түзөт. Эми физикалык түрүндө 1-январдан баштап бул өтүш керек, туурабы? Баары тең камсыздоодон өтүш керек. Канча вакыт өтөт? Эгерде мындай азыркы соңго окшоп иштесе, анда бир 5 жыл жетпейт да. Урматтуу Исхак Кандай Абсаматович, өзүңөр прогнозуңар боюнча канча вакытта камсыздандырасыңар? негизги акыркы динамиканы эске алганыбызда мынау 2024 жылдын ичинде регулярной динамики было добавлено 10%. Биз ойлоп турабыз бир дагы бир 2-3 жылдын ичинде бул иш толугу менен бүтөт. Камсыздандыруу иши. Эми мындай да. Негизи Анан мен бул ОСАГОдан айырмаланып, Исхак Абсаматович, бул турак жайды камсыздандырбай койгону үчүн айыппул жок буга. жок, мен айыппулдан корккон жери жок жарандарды. Жанакы силер азыр алып келген мыйзамда жанагындай сатууга, алмаштырууга чек коюп атасыңар. Мен ушуну айтып атам да. Ал деле чара деп эсептелет да. Ушул эле негизи камсыздандыруу болсун. Аны реклама кыласыңарбы, алдайсыңарбы, мактайсыңарбы, ишке ашырса жаман эмес. Максат жакшы. Бирок жакында Америкада болгон окуяда окудуңар, а? Бир киши страховой компаниянын башчысын өлтүрүп койду. Эмнегедир коомчулукта туура деп таап атышат. Бул психологиялык мындай таасир болду да. Себеби көптөгөн учурда медициналык камсыздандыруу максатына жеткен эмес. Ошого мен силерге айтканым этиятуулга кийин шашпагылачы, менчик ишканаларга эле аракет кылбагыла. Эгерде мамлекеттик камсыздандыруу компания түзсөңөр, мен эки кол менен колдойт элем. Бирок силер бирөөгө тандырга, казанга суу куюп, эт салып коюп кайнатып атасыңар да. Өзүбүздүн компанияга иштетсек, маселе жок. Эки кол менен колдойт элем мен. А так кечирип койгула. Рахмат.